Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биз ошол Жумгал жеринде Эпкин айылынын Акбулагында отурабыз. Ошол Жумгал жериндеги негизи баягы санжыр боюнча Курмангожо Кулчугач деп айтылат. Курмангожо Кулчугач эгер баш жагынан айта кетсек, Муратайдан бери баштасак, Муратайдан Жусупбек Сүйүнчбек. Жусупбектин линиясы бул көлдүк саяктар. Ödeçektiler janağı Tuңкатар түнтөлөр деп бөлүнөт. Анан ошол Жусупбектин бир тууганы Сүйүнчбектен Эшенгаректен Дайырбек, Дайыр Сабас, Дайыр Баса дегенден келет. Анан ошол Дайырбектен 5 бала кетет. 5 баланын атын атабай эле жок, мейли. Молдо Сыдык, Молдо Жусуп, Молдо Ыбрайым, Молдо Нусуп, Молдо Шакир. Молдо Шакирден эми ошол Куртка түгөл. Ошол Куртка түгөлдү айттырганы ошо Курмангожо Кулчугач элин ушул аксакалдар менен келдик. Анан аксакалдар менен бир сыйра тааныштырып өтсөк, Башкыбанды айылынан Мурат уулунан чыккан Али баба аке, андан кийинки ошол Мурат уулунан чыккан Жолдошбек аке, андан кийинки ошол Жараштан Куйручук айылынан чыккан Мидин аке, андан кийинки Жолдошбек аке Төлөк урусунан чыккан. Анан бул жерден Кулчугачтан Кулчугач тукумунан баштатсак, себептен да жанагы Куртка түгөл дедик. Курткадан Кудайберди, Аккабагыман, анан кийинкилерин ошол сиз айтсаңыз. Эми Кудайбердиден немеден жан Кулчугачка келдик. Эми айлана эми ушу Кулчугачтын 2 аялы болгон экен. Эң улуу аялы Күрүчбек дейт. Күрүчбек аялынан 4 бала бар экен. Кара болот, саа болот, жойке колке. Экинчи аялы Супкана дейт. Өстө тияка жыйынга барып, Кытай тарап жака ошо жактан келатып, анан ушу Актал аяктан алып келсе керек, бирөө ыйгарып, ушу тукум кылып ал деп сүйлөшүп атып, ошо Супкана, аты Супкана экен. Атасы да билбейм, эсимде жок. Чериктин бийи Акбат бийдин иниси Намазбектин кызы деп атпайбы, сулуу кызы деп. Намазбектин кызы экен. Анан аны алып келип экинчи аялдыкка алат экен Кулчугач. Экинчи аялдыкка алып немет жүргөндө Супкананын боюна бүтөт. Боюна бүтүп, ал терөйт экен, 2 эркек эгиз. Андагы жыйынга бир жака бастырып кеткенде Кулчугач Күрүчбек катын ошондо конуш жаңыртабыз деп көчүп калышат экен. Көчүп калганда бары кетет баягы Токолго Супканага. Бир азоо айталды, ошо жерде жигиттерине бир азоо айталды, токут туруп балдарын алса алып келер, албаса журтта калар деп ошо бир азоо айталды, токуп берип коет экен. Атайлап. Анан ал ошо байталды токуп байлап койгондон кийин 2 баланы 2-5ке бөлүп Супкана. Бу балдарды карабагандан кийин ана мени өз башымды эмне кылмак элем деп, көчтүн артынан азоо айталды минип алып 2 бала 5кте калат экен. Ошо журтта эле. Өзү байта азоо айталды минип алып көчтүн артынан барат экен тияка. Аяққа барып, үй сүйлерін тегіп, антмітіп, ел жайланып, тегіп атканда Кулчугач келіп қат екен, андай-мындай қылып бар, неметіп атканда. Кулчугач келіп қалып тұрып, Супканадан сұрайтымыз. Балдар ғана кей. 2 жақты қараса, 5 көрінбейді. Балдар ғана кей. Балдар емес, өсім қарабашым араңап келдім, балдарың қалды жұртта деген тұрып. Ана жұртта қалды десе, осы жерден бір 2 баланы жігітті чаптырып, барып эми ушул өкөнү барып өңөрүп келе калгыла, өкөнү 2 бешикти өкөнгө өңөрүп келе калгыла деп 2 адам жиберет. Өкө келсе, журтка келип жакындаса, 2 караан бешиктин жанында турат. 2 бешиктин жанында. Бирөөнү караса, бирөө аркан эмиси атат бирөөлөрүнө. Бирөөнү караса, бирөөнү тайган эмиси аткан ит. Анан ал эмиси атканда абалдарда таң карат дагы, эми Алланын эмеси да. Ошону менен алар элди көргөндөн кийин
tayga menen arkarlar çıga beredi eken dağı. Beşikler kalat. Balдар bölüngen boyunca turat. O şerden beşikti eki bala eňi böňörü alıp arabağı Gülüşbek nemenin aylına kulçuk açtın aylına baratdı öňörü alıp. Barsanın balдар geldi bir tigi budek. Oşonda ele kulçuk açtı sevset koyurdu meni. Bu dağı emne gördüňөр dep baldardan soragan turba. Baldar aytıp birdi biz. Eştekende görgen jokpuz. Bir balany bir arkary emisi battır beşikten. Bir balany bir it emisi batıptır. Anda bolupur. Arkary emiskeni süt emgen bolsun. It emiskeni it emgen bolsun dep eki balaga at koygon eken. Oşonta at koyup жүрgönde baty Gülüşbek katın berkini bari bir günülöýt eken de, günülöbey koyboýt eken, tokoldu. Kaysylda katın bolbasyň günülöýt koy. Oşo günülöp, ağılıp, bugulup, bunu kanday kılıp jok kılam tigi bu dep. Al bir supkana özü. Abidan jakşı adam bolsa gerek. Çünküsün usul köşekte yatıp uktaganda eki kolu sesinden aşıp turçu deydi. Aşıp turçu kende. Anemi görgön kişi jok da, bir yana koyunda yatkan yeri biletdi. Özü tigindeyim da degi bolgon öyle mıhtı adam da. Tigi Gülüşbek katın bari bir meni tışlap koyup tige oop ketet dep. Oşo katındı jok kılışsın amalında da. Kanday kılıp jok kılam, emne kılış gerek de böyle. Amal oşonda olup kalgan go. Ake, söz keyingi soğuzuңuzda. Emi uşul süt emgen menen it emgендин batırlığını aytsaňyz şununçu. Ошо süt emgen menen it emgen mына bu şerde kara kolot menen sağ kolot öke жылkı kaytartıp koyot. Ököne жылkı baktırat. Жылkı bakıp jüret, anan Gülüşbekdele bakıp tigi Kıtay jaka barıp kayra gelip onları tınbasa gerek de. Eki bala mal bakıp jürse maldın sırrın bilet de. Anan ökö eki jakşı at mingen. Anan jana bir tuğanlarına tarını anan ökö girip ketdi. Tiyaka. Anjanga. Oşo teti oş jaka ketdi, gaýagana ketdi, oş jaka barıp anan keyin argimden suraştırıp oturup anan nemetse eştikimden eşdaýyn jok digi jok. Eki bala oýnap at satı menen oş yerden jürüp oturup anan bir kandy nemesine barıp turup kalat. Tiyak buyaktan östürüp tamak tumagyn taap içip at satyn bagyp jürgen go. Bir günü kan jarlyk çıgarat. Bir nemeleri Kaşgar jaktan gelgen sodagerler gelatsa bir jol bors marap jatyp alıp jolga. Oşo sodagerlerdi ötkösbey atkan go. Anan uşunu kim ötkösüp berse men kısımı berem, şu jol borsu kim alıp berse dep kan jarlyk çıgarsa anan kısыңdy biz alıp berebis dep anan bargan turbaýby. Eki bala. Barıp anan keyin oşondo it emgen girgen go. It emgen anan argamjy baylanyp alıp kirip jol borsu orap alıp. O argamjyny orap alıp durup jol borsu öldürüp anan keyin gelişet de. Gelip jol borsu öldürgende soğan kulağına gelip beret de, görgösöt de kişilerine. Kanem kısın veresin mi deyit de. Kan o yerden hem ten sürgen emege kayna kıs berem. Dep kan kısın berbeyt. Kan kısın berbey ondan keyin dağı eki balada jüret. Arı gaýsy yerden köçelerde kıdırat. Üylerde kıdırat. Enebisin daýyny bar boldu beken uşu ýakta bolsa. Şunu enebiste taabalar beken biz dep. Yine şunda alaydı görgön dalarda anan oşo kıdırıp jürüşse de ale bolboy daha bir günü dağı bayağı kanga dağı çakırgan go jar çakırıp nemetip daha bir jol borsu dağı bir deme kılıp atkan bir jaktan da yer ötkösbey atkan bir deme kılıp anan keyin onu nemetkende çakırganda dağı barışkan eken. Eki bala. Dağı barıp bağın jol borsunu alıp bergende emi beresiň mi kısың degende anan emi bereýin depdir. O kızın beret eken. Bergende kızım ber sen şu jol borsu sen batırlık kılıp sen girip atpaysın mı tigi dep kulçugaçka ıygarsa kulçugaç bolbak eken ay murun düşkön eken jerge. Jok, süt emgen deňiz. Süt emgen murun düşkön. Süt emgen o jerge murun düşkön eken de. Süt emgenge sesi olursuz. Sesi alıňyz. Maga bolboýt dep. Hem şunu şerden sözüňiz karaldy. Janagıl neme bolat emespe? It emgen menen süt emgen jo çaap jürgöndögü it emgendin
өлгөндөгү жана керезин ошолорду айтсаңыз эми. Анан ошону менен жүрүп эле анан жат жерден энесин тигил ошол кан табыр эткен ошол айтканда. Ал сураштырат да кайсы жылдары ошол жака барып аркалыктарга барып соода кылып жүргөн ким эле дейт да мына ушул жерде бизден деле айтат да. Ошентип отуруп анан баланча барчы түкүнчө барчы десе көрсө үйлөн чыгарбай камап аткан экен да. Ооба, бати соодагер өзү. Анан аны билип таап алышып анан кийин аны деле бериптир балдар алып келет бияка. Бала бакыраны алып келишип эле бул жерде туруп небеткенден кийин анан дагы Кытайга тигилер неметип жоо чабышка чыгып калышат. Жоого чыгып өкө тең барат. Сүт эмгенде, ит эмген дагы. Ошол жакта чабышып жүргөндө сүт эмген жарадар болуп калат. Анан ит эмгенге кайрылат. Эй, ит эмген, жеңеңдин боюнда бар эле. Эркек төрөсө чапкында жүрүп өлдү деп атын чапкынчы койсун. Кыз төрөсө өзү билсин. Менин болгон кересим ушул, мен киши болбой калдым деп. Ошо тиги чапкында жүргөн жеринен эле өлүп бир. Süt emgen. Süt emgen. Süt emgenden çapkınçı. Süt emgenden çapkınçı. Çapkınçı Cangız'da. Anan hem çapkınçın Cangız'dan 10 bala var eken. 10 balanın 4 atası şu yerde deydi. Cumgal'ın içinde. Kalganları yok. Altı o leylek batkende. Leylek batken uşakka ketken turu var. Tay ataların eski tay atalarına etti. Alan baktarı bilen biz baylaşıp durarız. Anan itemgenden biz bolup atbayız. Çapkınçıdan kim ol? Kaysı balдар? Çapkınçıdan bilmem kaysı balдар eken. Arake, Kudake, Avake. Avake jana Oğuzbek bolup kalganı da aytып жүрбөйбү. Oğuzbek? Oğuzbek. Hem itemgenden taratsanız hemen. Lan emi itemgendin Ayttan başlansın. Ayt. Ayt. Jutakey. Mayrike. Alınbay. Ayt, Jutake, Alınbay, Mayrike. Alınbay, Mayrike. Ayttan. Ayttan Jorup deme. Jorup Tülkü Murat üçü. Tülkü Murat Jorup. Birinci ayardan. Ekinci ayardan? Ekinci ayardan Savata olup da. Şunday da aytılып da. Savata? Ali Baba Aksakaldın aytkanын uqtuk эми ушул Кулчыгаштын тараган итемген сүтемгенден ары карай ушул биздин Куйрчук айылынан ошол Бидин Аксакал ушуну толуктайм деп атат. Сөз кезеген Бидин Аксакалга берелик. Авкемдин немелеринен кошумчалап коеюн. Итемгенден Айт, Алынбай, Jutакей, Майрикей. 4 bala. Анан багып алган баласы Шабада. Багып алган баласы? Эми Айттан Түлкү Мурат Жоруп. Алынбайдан Алт Өтүк деген урук бар. Майрикейден Эсенгул Мажик. Майрикейден. Эми Jutакейден уш жерден көпчүлүгү чаташтырып жүрүшөт. Jutакейден Токтор Кырбаш Айдарбек деп эле бирден аталарын калтырып айтып жүрүшөт. Токтор Кырбаш Айдарбек Jutакейден деп. Булардын бирден аталарын калтырып атышат. Jutакейден Назарбай. Дагы бир баласы Каракубат. Дагы бир баласы Кожомкул. Кожомкулдан Кырбаш уруусу тарайт. Каракубаттан Айдарбек тарайт. Назарбайдан Токтор тарайт. Анан уш жерде жанагы бир кошуп кете турган неме? Бул Токторбай эметкен Токторбайга байланыштуу. Бул Чекирмолдонун Куртка түгөл деген 2 баласы болуп атпайбы? Анан ошол Токторбайдын убагында мисалы. Бул Чекирмолдонун
baldarı ay keyinçerek bala bakıra mına Kudaya şükür etek jеңi jayılgan el bolup kaldık. Mobil çegerani taktap koyalı. Keyinçerek bala bakıra çoğayıp kaldı. Anan keyinçerek anan bir urtam su için, bir tutam jay için anan keyin içine çırdaşıp emetip жүрбөсүn. Çegerani böl koyalı. Al vakta Kurman Koca tetigi Koçkor'dun toprak böl bos barmakka çeyin çegerası. Bir çeti. Biyağı kulçuğa su samır jadat büt. Toğustora jadat büt. Anan keyin baş kuvandının sahibi olsun deşip Kurman Kocalar aytadi. Yok. Sizlerde sönkөл, tigi sandık, emeler, sizlerde jatat. Tügöldün sahibi olsun. Şu yerden eviniz olsunuz. Janağı siz Mayrike'den de veriniz be. Mayrike'den kim gidet? Esenqul Majik gidet. Esenqul Majik. Şu davürü aytılıp жүрбөйбү be? Esenqul Majik davürü var. Bilbeyt ki. Ben nuqaным oşol yok. Ayttan taratsanız, ayttan kimler? Ayttan Tülkü, Murat Jorup. Bireneden ha? Bireneden Şavato. Bireneden Şavato. Emi Türkünü taratınız. Tülküden ulu ayalından, oşol jana sançı sınıp vergen ayalından Kaçke, Kedey, Azbek, Şaybek. Tülkünün davri ayalından Karagul, Kökköz. 6 balası var. Emi oşol janagı Kıtay tarih bulaklarında Turçubi dep, anan Gadaybi dep yazılат da. Oşol Türkübi barıp oşol делегация составында барып келген, анан ошол грамотасын албай, сыйлыгын албай келген, анан кайра сыйлыгын алаарда ошо Кытайдын өкүлү келиптир да. Ошондо Түркүбүй Кытайга барып келгенден кийин ооруп калып, Гедей башкарат деген экен да. Ушу Гедей улусу болсо керек. Эми ошо Гедейди таратыңыз. Gedeyden İlepes. İlepes'ten Toğuke Şake. Toğuke'nin 9 oğlu bolgan. Negizi Toğuke'nin baybiçesi aytkan eken. Ay, Toğuke. Menin üstüme sen gün albağın. Men sağa 9 oğul töröpürüm dep. Bolup turdu ökü baldalaşıp algan mesken, ondan keyin 8'i töröp 9'uncusuna gelgende toktop kalgan go tege törötü. Anan keyin bu Terekbay'dan janagı Alıkulup Mahmutlardın çoң adalarının balasını bagıp alıp 9'uncu kılıp bagıp alıp. Emi ошол эгер Gedeybi'di Türkü Batır'ın birinci oğlu desek, ikinci oğlu onda Kaçke Batır'da taratыңыз. Kaçke'nin en ulu ayalından Availda. Availda'dan Çerikçi. Çerikçiden Dikanbay. Dikanbay'dan Çoybek Mırzabek. Abdülbek Çoybek'tin balası. Эми жана сиз да айтпадыңыз ба? Сизге ошо Медин Аксакал да кошуп жалады. Азыр ошол сиз андан кийинкилерин таратасыз. Мисалы Итемгендин уулдары Түлкү жок, Айттан таратасыз. Ошол Айттын уулу Итемгендин уулу Айттан Түлкү Мурат Жоруп, Билинеден, экинчиден Савото дедик. Ошо Түлкү дегенден кийин Түлкү менен бир тууган Murat ikinci uluken. Ушул siz Murat'ты taratsanız. Murat atabızdan törtü. Berdibek, Nadırbek, Narboto, Atanbek. 4 bala var eken. Emi Berdibek'ten Berdibek'ten 2 ul var. Berdibek'ten Kutlu Seyit. Sütay. 2 bala. Nadırbek'ten ökü. Kurmuşu Kurtay. Altay. 3 ökü Nadırbek'ten. Narboto'dan Kotur, Sarban. Genceş. Mürök Salık. Mürök, Salık.
Атамбектен Бия, Миңбай, Исмайыл. Анан ошол азыр бабаке айтпады ошо Мураттын уулун таратып. Анан бул Надырбек Мурат атабыздын ушул уулдарына жерин 4 кыз болчу, уулду болбой келген. Кийин ошол биздин Мурат атабыздын байбичеси өзүнүн эле сиңдилерин алып берип, ошол Мурат атабыздан дагы экинчи энебизден Байболот же Бекболот деп айтылат. Анан Мамбеткул же Маматкул деп айтылат. Ошол Маматкулдун немесин изилдеп таба элекпиз. Анан ошо Бекболоттун тукумдары Ош областында Кара Суу районунда кайсы бир айылда бар, жүзүтүндө уктук. Ошол алардын Бекболот же Байболот атабыздын ошол урпактары 50-60 жылдары ошол Башкоғанды айылына Осмонкул деген аксакалга келип туугандашып кеткен дегенди угабыз. Мына ошол урматтуу туугандар, биздин ошол Куртка атабыздан бери эле ошол бий баатыр болгон экен. Куртка атабызды баатыр дагы, бий дагы, анан мерген деп да айтышат. Курткадан Кулчугат атабызды дагы ошол бий болгон, баатыр болгон дейт. Кулчугаштан тараган ошол Итемген кичи энебизден, Итемген Сүтемгенде да баатыр болгон дейт. Жанагы аксакалдар айтпадыбы? Сүтемген ошо Кытайдын калмак Кытайды чаап жүргөндө жарадар болуп, анан ошол жерден Итемгенге керес кылып кетти депчи. Жең боюнда бар эркек туулса чапкынчы деп койсун, кыз туулса өзүбүсүн деп. Анан ошол Итемген атабыздан Айт атабыз, ошо Айттан тараган биринчи тунуулу Түлкү баатыр деп айтылат. Анан анын уулу Качке баатыр деп айтылат. Качке баатырдын уулу Эралы баатыр деп айтылат. Эралы баатырдын уулу Түлөкө баатыр башы деп баары ошол укумдан тукумга баатыр өтүп келишкен экен да. Эми ушул жөндө учкай кепти ошол Жолдошбек агабыз суласа, кеп кезеген ушу Жолдошбек агабызга берелик. Эми алдыда бабакем айтып кетпедиби? Итемген Сүтемгендин согушта катышып анан Сүтемген жарадар болуп каза болгон. Бу Асанбек Станов аксакал чоң жазуучубуз Кантейиш деген китеп жазды. Ошондо тетиги 1635 жылкы кыргыз казак биригип келаткан калмактар менен согушкан эпизод жазыптыр. Бул Көкүн бийдин убагы экен. Ташкентти Көкүн бий бийлеп Багыш уруусунун башчысы. Анан ушу бириккен кол барганда бу жумгал саягынан Итемген Сүтемген катышат да, анан кийин Түгөлдүн уулун Маңгытты катыштырыптыр. Ошол китепте жүрөт. Ошол жерден аябагандай согуш болуп, Манап бий өлдү болуп жазылып атат. Сарбагыштын Манап бийи. Анан жеңе албай, бири-бирин жеңе албай, Иле суусунун боюнан бери өтүп келген калмактар кайра артка чегинип кеткен экен. Ошо менен бир аз убак тынчып калган экен, анан кийин 1685 жылы калмактар кайра күчөп экинчи чоң чабуулга келет. Келгенде анан катуу кырылыш болот экен кыргыздар менен калмактар. Анага Ак Кочкор, Каңкы, Семетей, Чөбөтөй деген баатырлар өлүп, анан Кантейиши дагы өлүп, анан калган кыргыздар башы жок калып, анан кийин түштүктү карай анан самтырап анан жана кача баштаган ошондон экен. Мына ушул убакта бул Айттын убагы окшойт. Айттын ага катыштыгы бары жок айтылбайт. Андан кийин Айттын уулу Түлкүнүн баатырлыгы көп айтылат. Бу жумгал саягы дегеле бу Борбордук Тянь-Шанда Түлкү баатырдын эрдиги көп айтылат экен. Анткени калмактар биякты бүт түз жердин баарын басып алып, бу ички Тянь-Шандыга тоонун арасына көп кире албай жүрүп, биякта көп эл жашынып калганын кийинчерээк билип калып, Галдан Серен 1732 жылы, 34 жылы, 36 жылы 3 жолу чоң жортуул уюштуруптур Кетмен төбөгө чейин. Мына ошол жортуулдарга тоскоолдукту катуу каршылык көргөзгөн Түлкү, анын эли журту, балким ошо Качке баласы кошо жүрүп. Мына бирки Кабактын тоолорунда, аркы Тогуз Торонун тоолорунда душманды өткөрбөй катуу каршылык көргөзгөн эрдиктери жазылат экен. Бул Белек Солтоноевдун китебинде дагы анча-мынча бар. Саврат Токуруптун Кыргыздар 18 кылымда деген китебинде да жазылып турат. Андан кийин Качке баатыр.
Качке дагы эбегейси чоң баатыр болгон адам. Тилекке каршы ушул аталардын эрдиктери убагында жазылып бизге эме болуп калбаптыр да. Анан билген аксакалдар кичине айтымыш этип эле анан кийин ошо ойдон баягы унутулуп кеткен экен. Биринчи эрдиги 1745-жылы Балхаштын этегинде Курдайда Аңракайда. Дагы калмактардын акыркы күчтөрү менен салгылаш, чоң салгылаш болот экен. Дагы казак, кыргыз, өзбеги биригип ошол жерден жантышканда, ошол жерде түлкүнүн эрдиги, качкенин эрдиги кичине айтылат. Андан кийин ошол 45-жылы Садыр, ал убакта кыргызды Садыр башкарып, бул Кетмен төбөлүк түн катар саягынан Эр Садыр ала белге курултай өткөрүп 5000 кол топтоп, анан бөлүшөт экен баатырлар менен. Таласты, Чүйдү, Көлдү, Бердике, Момокон, Атаке, Эсенгул силер бошоткула. Эл эмеңер менен, күчүңөр менен. Бу Токтогул, Кетмен төбө ал убакта. Жумгал, Актала, Тогузторо, Кочкорду, Түлкү, Качке, Жаманак бу ымандардын баатыры. Дагы топто ушу силер бошоткула. Деп анан кийин ошонун аркасы менен 1747-жылы мына Лама, Жумгалдын Лама деген айылында ушул жерде Лама деген башчысы турчу экен, калмактардын. Лама Доржу. Белде туруп, стратегический пункт катары белде туруп, анан кийин бүт ар жагы Кочкор, биягы Сөңкөл аркылуу Актала, Тогузторо, Жумгал, Суусамыр ушул жерди контролдоп турчу экен баягы, ар бери өткөн. Анан ушул жерде катуу согуш болуп, ошол согушта Лама Доржу өлөт экен 1747-жылы. Жана Жумгалда чет кууганды, орто кууганды, баш кууганды деген ошондон кийин аталып калыптыр. Калмактын баарын ушул жерден кууп чыгып барып, белде талкалап, акыркылары көлгө кире качып, анан кыргыздын тияктагы баатырлары, бияктагы баатырлар бирип көлдөн кубалап жүрүп отуруп, дети ак куйрук текеске чейин кууп бошотот чындыгында. Мына ошондо эрдиги Качкенин эрдиги чоң. Абдан баса айтылат. Түлкүнүкү баса айтылат. Эми калмак кеткенден кийин кыргыздын бийлери чогулуп, жер бөлүшөт, жайгашат. Анан Кытайга элчи жиберүү зарылчылыгы чыгат. Мына ошондо Маматкулдун демилгеси менен дейт, Сарбагыштын манабы. Маматкулдун демилгеси менен Ныша батырды жетекчи кылып шайлап, Солто Нышаны. Анын энеси калмак кыз экен, тил билчү экен. Анын ичине Сарбагыштан Черикчи, Саяктан Түлкү, эмнегедир Курмангожодон Шербек да кирип калыптыр. Бугудан бир назар ушул кишилерди Бейжинге жиберет экен, чет Бейжинге. Чоң Бейжин эмес, чет Бейжин. Бобо Кытайдын бер жагындагы Турфан деген чоң шаар бар. Ошол илгери чет Бейжин деп аталчу экен, кыргыздар чет Бейжин деп атачу экен. Аркы Кытайдын ханы ошол жерде аңуулап жүргөн жеринен барып, тартуусуна саралаат сүрөтү калып калыптыр. Китепке чыгып жүрөт, кесип китепке. Анан Элбирстин териси, Жолборстун териси иши кылып, колунан келген сыйлыгын алып барып берип, анан кыргызды жакшы кабыл алыптыр. Силер калмактарды кууп чыктыңар. Калмактарды талкаладыңар. Эми силер менен биз бир тууган болуп, тийишпей, мурунку чегиңер менен жашай бергиле деп, жакшы сөзүн угуп келип, артынан жанагы сыйлыгын жиберет экен. Кытайдын падышасы туура көрүп. Сыйлык келген убакта Түлкү катуу ооруп калып, ала албай кедейге тапшырып кетет экен. Ал сыйлыгы тоту куштун канаты дейт, анан шарик дейт, мындай эмеге тагып алган, топуга тагып алган. Аны кээ бир биздин бийлер ушундайда сыйлык болобу деп таарынышып жолдо келатканда ыргытып ийгендери да болуптур да. Бул ошо эме. Анан ошол 1757-жылдан кийинки окуя. Көп өтпөй Түлкү каза болуптур. Бу жерде Жумгалда каза болот, үйүндө жатып эле. Кедей Жумгалдын элин башкарып турган убагы, бии болуп турган убагы. Түлкүгө чейин Жумгалдыктар аттуу аштуу кишилер өлсө,
Арслан бабка жүктөп барып койчу экен. Башкуруулар деле ошончу экен. Мисалы үчүн сарбагачтар болот, сөөгүн жүктөп барып коет. Атбашылыктар дагы тиги эмесин, дабир эмесин алып барып коет дегендей да. Анан кеңешип отуруп эми жок. Могу жерде деле бизде касиеттүү жер турат. Жумгалата деген мазар турат. Ушул жерге коелу деп анан кийин Жумгалдын мыктылары Түлкү Батырды ушул жерге биринчи койгон деп айтчу. Аксакалдар ушинтип айтчу. Ошо менен түлкү бу жерге коюлуп калыптыр дагы. Мына эми бүгүнкү күнгө чейин ушул жер мазар катары. Андан кийин анан а жерге Качке да коюлган, Кедей да коюлган, Ажыбек, Шайбек. Менин атам Төлөк да ушул жерге коюлуптур. Кочкордо өлсө дагы ушул жака алып келип. Анткени Төлөк түлкү менен жанаша жүргөн, чогуу жүргөн адамдар болуп калыптыр. Сиз ушул Жолдошбек Аксакал саяктан чыккан Түлкү Батырды жана Качке Батырдын жанагы калмактар менен чоң чабышын аябай жакшы баяндап бердиңиз. Анан жанагы сиз айткан сөз туура. Түлкү Батыр ушул жерге коюлган. Жанагы Төрткүл чеби суунун аркы четинде. Анан кырда Жумгал ата мазары кабыр турат, күмбөзү. Ошол кече барып, ошол жерден багы аксакалдар көрсөтүп кеткен ошол деп Байзак айылында, мурунку Сайыз убагында Кайрым айылынан ошол жерден балдар менен барып тарттык. Түлкү Батыр атабыздын күмбөзүн, урандыларын, Качке Батыр атабыздын урандыларын, Качке Батырдын баласы Түлкү Батырдын небереси Ералы Батырдын күмбөзүн. Жана ошол жерде эле эми ушу билген кишилер жок калыптыр. Ошол жерде Кедей атабыз, Ажыбек атабыз, Шайбек атабыз, ошол жерде Мурат атабыздын дагы күмбөзү бар экен. Жана сиз айтып атпайсызбы? Төлөк атабыз дагы Түлкү Батырдын жанында жүрүп дайыма Төлөк атабыз да коюлган экен. Эми ошол жерде аябай чоң күмбөздөр бар экен. Балдар ушул каалап эметип көрүштү. Болду. Балдар карап көрүштү. Ошо майлуу болуп, ошол жакшы, ошол убактагы жакшы технология менен курулуптур. 2 кылым, 2,5 кылым болуп кетпеди. Күнү бүгүнкүдөй турат. Эми ошол жерден аракет кылып, ошол ар бир күмбөздү тактап, балким билгендер барбы? Ошол жерге бир такталарды жазып, баланча уулу баланча Батырдын күмбөзү деп ушинтип койсок, жалпы жапатырмак. Анан Түлкү Батыр менен Качке Батыр атабыздын эрдиктерин даңазалап өттүңүз. Эми дагы ушул аңгеме дүкөнүңүздү улап, Ералы Батырдын уулу Төлөкө Батыр башы жөнүндө Жолдошбек Аксакал уласаңыз. Бу тарыхка кызыккан адам катары мен көп эле бу тарыхый китептерди окуп жүрөм. Бу кыргыздын ичинде 5 ата уда эрдик көрсөткөн чанда кезиккен окуя. Мисалы үчүн Итемген катышып атпайбы 1635-жылы. Андайын кичине айтылбайт дагы, анан кийин Түлкү, Качке, анан Ералы, анан Төлөкө Батыр башыга чейин мына 5 урпагы тең эрдик көргөзүп, кыргыз үчүн, саяк үчүн жанын байлаган адамдар болуп чыккан да. Эми Түлкү менен Качке айтылды. Бул учкай, бул сөздүн баары учкай болуп атат дагы көрө. Андан кийин Төлөкө Батыр башы, то есть Ералы айтылат. Ералы бул Качкенин карып калган кезинде Ниязбектин уулу Ормон менен бир ыйкы-тыйкы туура эмес мамилесинен арданып, балдарына таарынып, менин намысымды коргоп бербейсиңер, мени ушинтип келип эметип кетти, ыза кылып кетти деген сөз үчүн Ералы, бул жерде да 2-3 варианты бар. Көчө Бекказы айтып атат, жалгыз эле барып эле чаап келиптир Ормонду деп. Менин укканыма, окуганыма караганда, Белек Солтоноевдун китебинен окудумбу дейм. Же Сабыр Токуровдукунан окудумбу? Ыза болуп келген Качкенин ызасын чыгарыш үчүн Ералы эң кичүү баласы болсо дагы атын сурап, тиги зоот курал жарагын сурап алып, кол курап, ошондо Токтогулду кетмен төбөлүк саяктардан Карашана деген батыр келген экен колу менен жардамга. Акталадан Кожоберди деген келген экен. Ушул үчөө биздин Шайбыр ата да катышкан экен. Барышып эрте жаста дейт да, эрте жаста мына 11 жылга деп күчүтүн түшө калышындагы. Ошо жерде отурган жеринен Ниязбектин айылына барып, жылкысы аркы Кара Коңузда
кыштан чыгып төлдөтөр убак экен. Жылкысына жетпей калып, уй кой союнун баарын айдап алып, анан кыйкырат экен. Кана эр болсоңор келип ажыратып калгыла малыңарды, эркек болсоңор. Мен Качкенин уулу Эралымын. Чабышканга чыгып келгиле. Деп ал тиги айдай качпай эле, кадимкидей эле тиги кыйкырып, чакырып, эрөөлгө чакырып, мында айылдын четине чыга бериптир. Анан ормон шаша-буша баягы жигиттерин эриштип алып артынан кууп келип, эр сайышка чыгып өкө. Эралы ыргыта сайып сыныгында ормонду байлап алыптыр. Көптүк менен байлап алса керек. Ормонду алып келип анан кийин бу жерге орго салып, ызалап антип миткен эрдиги бар экен. Бул бир айтылат. Экинчиси Кокон хандыгы жана Тайлактын берген жооп кылып, биягынан Арап батырын жиберип ала албай, биягынан казактарды кайраштырып отуруп, Эдиге деген батырын кол менен жиберет экен бу талаш жактан. Анан ошол Эдиге бу Суусамырга келген кезден анан Тайлак менен Эралы кол курап барып, астын тосуп, ошол жерден Эдигени талкалаптыр. Бирок бул Тайлактын жетекчилиги менен. А жерде жанагы кемпир Өмүрөк беле берки кимдин Чомо батырлар, Бөбөтөй, Чубутай деген батырлар катышыптыр. Анан бул Эралынын экинчи жазылып калган эрдиги ушул. Жолдошбек Аксакал, ушул жерден токтосоңуз, кебиңиз оозуңузда жанагыл Эралынын аткан жери, Эдигенин жаткан жери. Бул ошо Суусамырда болуп атат да? Суусамырда азыр Айгыржал, Кулунжал деген жер бар. Арка Арамзанын маңдайында. Ошол жерди көргөзүп жүрүшөт Суусамырлык карыялар. Мына ушул жерде Эдигени талкалаган жер. Ушул жерден тиги Эралынын аткан жер, Эдигенин жаткан жер деп айтылып калыптыр. Эми андан кийинки тукуму Түлөкө батыр. Анан дагы кечиресиз, ушул Эралы батырдын дагы кандай даңазалуу батырдыгы бар, ушуну билесизби? Эми башка батырдыгын биле албайт экенбиз. Бизге жеткен кабар боюнча ушул айтылат. Чоң рахмат, жанадан бери жакшы ушул дилмаек аңгемеди көндүрүп атат. Эми ушул Жолдошбек Аксакал дагы эле ушу кебиңизди улап, ошо Эралы батырдын уулу Түлөкө батыр башы деген ошол наамга ээ болгон дейт. Ошо Түлөкө батыр башы жөнүндө дагы Учкай уулун учугун уласаңыз. Качкей батырдын көзү өткөндөн кийин Эралы дагы эртеле дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Анан бу Кулжуга Челин Түлөкө деген Качкенин небереси башкарып калыптыр. Ошол убак эми бул 1845-47 жылдарга туура келип калып атат. Түлөкөнүн аты чыкканы 47 жылкы Кененсары Норузбайдын Кыргызга чабуулунда шу Жумгал саягынан 500 колду жигиттин мыктысын, аттын мыктысын тандап отурушуп, Дуулат, Медеттин уулу Дуулат менен Түлөкө батыр башы баштап барып кандуу согушка кошулуп, анан Кыргыздын жерин коргоптур. Мына ошол согушта эрдик көрсөтсө керек, ошондон кийин Түлөкөгө батыр башы деген наам берилген экен, жалпы элдин атынан. Андан кийинки Түлөкөнүн эрдиктери жөнүндө деле андай көп айтылбайт. Кыргыз тынчып жашап калгандан кийин бейкутчулук болуп калса керек. Эми урматтуу туугандар, ушул Жумгал жеринен чыккан дагы бир көрүнүктүү тарыхый инсаныбыз ошол Байзак батыр жөнүндө Жолдошбек Ашкүрүп, сиз Аксакал ушул Байзак батыр жөнүндө азын-аулак маек куруп берсеңиз. Кеп кезеги сизде. Эми жогоруда айтылбадыбы? Түлкү батырдан тарагандарды, Түлкү батырдын бир уулу Кедейден тарагандарды, анын ичинде Илепес, Тооке, Шааке деди. Анан бир вариант боюнча Тоокенин 9 уулунун бирөө Байзак деп айтылат. Экинчи варианты боюнча Тоокенин 9 уулуна кирбейт Байзак батыр. Байзак батыр Тоокенин улуу малдарын бирөө Жаркын байдын баласы деп айтылат. Эми Байзак батыр 1827 жылы Жумгалдын Кептеш деген жеринде туулган. Ошол жерде Канышкыя деген жер бар. Андан бери келгенде Тооке булак деген жер бар Көгөйдө.
Анан өлгөн жылы болсо 1914-жыл. Туурабы? Анан кийин Байзак Баатыр жалаң эле Жумгал жеринде, Жумгал элинде эмес, Байзак Баатыр Кыргыздын барлык жеринде кадыр баркка ээ болгон, олуя чалыш, акылман, акыйкат адам болгон. Элдин ортосунда теңчиликти, мындай калыстыкты баалаган, сактаган адам болгон. Эми Байзак Баатырдын эрдиги жөнүндө айтып отурсак, аны 1-2 күн кечке айтыш керек. Муну бир кээ-бир токотор жерлерин, орчундуу жерлерин чөп башлап айтып көрөлү. Анткени убакыт өтө тар болуп атат. Эми Байзак Баатыр Саяк Садыр экенин жетекчилиги менен Кыргыз Оруска карамагына өткөндө, ошондо анан кийин Орусиянын өкүлү келип, тияктан Кытайдын өкүлү келип, чегераны бөлмөй болушат. Ошентип анан чегераны бөлгөндө Орустун өкүлү келип, бу Байзак Баатырдын агасы Атакелди. Атакелди болуш болгон ошо кезде. Атакелди болуштун карамагында ошол Атакелдинин колунда көбүрөөк жүрүп калган да Байзак. Анан Байзакты Атакелди баягы комиссияга, өкүлдөргө кошуп берет. Ат кошчу кылып. Ушул силердин атыңарды карап, ушинтип силерди тейлеп келет деп. Анан ошо менен Байзак Баатыр Саяк Садыр экенин жетекчилиги менен комиссияга, эми комиссияда көп белгилүү адамдар болот. Ошентип анан барышат. Тияктан Кытайдын өкүлү келет. Татар тилмечи болот. Анан алар Кытайдыкыдагы, Орусияныкыдагы өкөтөн карталарын баарын тактап, картографтарына баарын даярдатып, ошентип алып анан келишет. Келгенден кийин чекти нарын суусунан коймой болушат, нарын суусун жегине. Ошол жерге чатырды, ошол жерге тик деген көрсөтмө берилет. Анан ошо менен баягы жерден тиги Кытайдан келген өкүл, Орусиянын өкүлү анан Байзак баягы комиссиянын мүчөлөрүнөн сурайт. Кандай жер, кайсы жер чек, эмне үчүн нарын суусу болуш керек, эмне үчүн башка жер болбош керек деп. Ошол учурларда Байзак Баатыр Садыр экелер болгон көрсөтмөнү берип, жигиттерди, кишилерди жиберип, тиги тоонун, тиги Торгарттын кырларына, Арпа Аксайдын ар жак кырларына, аркы Турпанга чейинки чегераларга, чегера эмес эми агесте, чегерада боло элек болчу. Ошо жерлерге Кыргыздын пайдаланып жүргөн Шырдагынын кесиндиси, Ала кейсиники болобу, ат жаптыгынын бир бөлүкчөлөрү болобу, ошолордун баарын аркы бери көмдүрүп, ушул жерде Кыргыз жашаган дегендей саясатты жүргүзүшөт да. Анан ошо менен Байзак баягы Кыргыздын кайер жашачу эле, кайер жайлап жүрчү эле, кайер жердечилиңер деп сураганда, Байзак Баатыр баарын бадыратып айтып берет. Жапка айтып берет да тим эле. Анан кийин баары таң калып анан, бул сиз мунун баарын кайдан билесиз дейт. Биз ушул жерде биз өзүбүздүн эл менен, журт менен жердеп жүргөнбүз. Ушул жерде жашап жүргөнбүз. Мен ошон үчүн айтып атам дейт. Анткенин себеби Атакелди баягы тиги жибек жолу менен баягы соодагерлер Ташкентке чейин, тиягы Самарканд, тиги Кытайга, Турпанга чейин каттап жүргөндө, ошондо Атакелди Байзакты ошолорго кошуп берип жүрчү экен. Жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап, 4 жылдап ошолор менен кошо барлык жерди кыдырып, барлык эл менен болуп, Байзак Баатыр ошолордун баарын үйрөнүп, билип, ошентип алган экен. Анан кийин ошо Байзак Баатыр айтчылы дейт. Ата Кайран Атакелди, атам ата дечи экен башта, улуу агалары болгондо. Атакелди болбогондо мен мунун бирин да билбейт элем деп айткан жерлер бар экен да. Ошо менен ошордон баягы Орусия менен Кытайдын билгичтери, жетекчилери Байзак Баатырды ат кошчу кылбай эле муну комиссиянын эле составына кошуп алалы деп анан Саяк Садыр эке өзүнү жардамчы кылып алган экен. Ошо менен Байзактын көрөгөчтүгү менен, билгичтиги менен нарын суунун жээгине коюлбай Торгарттын белине тигилип калат. Баягы жанагы далилдердин баарын келтирип отуруп,
Анан ошол жерге анан акырынан чек ошол жер менен чектелип калат. Чектелгенде баягы эки тараптан, Орусиядан, Кытайдан эки картографтар дейми, азыркы тил менен айтканда. Ошолорду коюп, анан байжак бер жактан кошулуп, анан кийин баягы картаны чийип даярдап, баарын дайындап бүтүшүп, анан кийин кээ бир аттары баягы билбей жаза албай калышат да. Эми муну актай эле коюп коелу. Анан тиги жетекчилер менен такташтыруудан жазып коебуз дейт да. Анан ошентип анан тиги түш жооп, баягы кеч болуп чарчап, ошончо анан неметкенден тиги Орусиянын анан тиги Кытайдын жетекчилери, ой биз тамактанып алалы, кичине эс алып алалы, силер калганын бүтүрө бергиле дейт. Ошондон Кытайдан келген, анан берки биз жактан тиги байжак болуп атпайбы. Анан экөө баарын чийип, тигинтип, минтип, ошенткенден байжак айтат. Ай, биягын бүтүп калдык эми. Эми экөөбүз мөөрү басыш керек да экөө тең. Жоопкерчиликтүү да. Анан мөөрдү басардан мурда тиги аксакалдарга дейин коеюнчу эми. Тиги жетекчилерге барып бир ооз айтып коелу. Алардан уруксатсыз эле тиги колубузду басып баарын эметип ийгенде уят болуп калабыз дейт да. Анан байжак амал ойлоп туруп анан айтат: "Ай, сен барып келе койчу. Сен барып кирип чыгып макулдашып келе койчу. Биягын мен карап неметип турайын" дейт. Анан тиги жүгүрүп кирип тияка жетекчилерине кирип ошенткен кезде байжак баягы ачык калган актай жерлерине баягы торгартты, тиги турпандын бер жагы тигиндей тегеретип, тиги чегаранын баарын тиги көк арттын бели тигиндей кылып баарын ошого чейин жеткирип салып, анан мөөрүн басып ийет. Бармагын. Анан тиги кайра келип алып келгиле деп атат дейт. Келем, сен мөөрүң баса койбойсуң, анан бармагын бастыра кой. Бармагын бастырган тигилер кирип, бүттүңөрбү дейт, бүттүк дейт. Тилмеч перевод кылып атат да баарын. Анан бүттүк дейт. Анан ошондо эле тиги Орустан келген өкүл баягы падышанын кишиси. Сөгүнүп сагынып эле тиги байжакка атырылып эле: "Сен акмак экенсиң, не иште келбеген эме экенсиң. Сен жердин баарын оодарып, сен андай эмес да, тиги турпан тиги Кашкар немеге чейин болмок. Сен бер жагын алып коюпсуң" деп эле урушуп сабай турган болот. Даже наганына колун салып атып ие салган болот. Ошентип анан жулунуп, ошенткенде анан тиги Кытайдын келген лообу аты. Эмне ал жетекчиси. Ал улайган атан биз сыргаган экенбиз, жагы огон экенбиз, тиягына неме кылган экенбиз. Бугдайран, бу кыргызстардын айлан жердин баарын эли болгон турбайбы? Жок дегенде торгаттын элине калтырып калган жакшы болгон турбайбы? Булар билет турбайбы деп анан ошенткенде ошентип алар анан бечеттерин басып, колдорун басып, мөөрлөрүн басып анан бүтүрүп салат. Анан бүтүрүп салганда анан тигилер тарап анан жай-жайына кеткенде анан Саяк Садыр аке: "Ай, кайран байжагым" дейт. "Кайран байжагым, жарадың" дейт. Анан баягы Орустун өкүлү байжакты кучактайт. Байжакты кучактап бооруна кысып: "Сен жарадың ишке. Сен азамат турбайсыңбы? Сага мен падышага мунун баарын далаш этемин. Сага бул боюнча бир чоң сый алып беремин" деп анан кийин жанагы байжактын чени алып калган ошондон экен. Анын арты менен тиги шабдан чени алып атпайбы полковникке чейин. Чени эмес, жеринен бери алып атпайбы? Менчик жери, айлыгынан чектетип. Анан байжак Баатыр ошондон баш. Жолдошбек Аксакал, ушул жерден котурсаңыз, кегиңиз оозуңузда жанагы Байжак Баатыр кандай чин алды эле, ошону айтсаңыз. Байжак Баатыр майор деген чени алат. Анан эми анын документтери бүт баары бар. Анан кийин ошондон баштап шабдан байжакка баш ийген сыяктуу болуп, байжаксыз топ өтпөй, байжаксыз жыйын өтпөй, байжак бир күн, 2 күн, 3 күн кечиксе дагы күтүп мына бу көтмалды да. Ошол жерде азыркы мына балыкчада. Ошол жерде болгон кыргыз боюнча баардык топ жыйын ошол жерде өтчү да. Ошол жерде байжакты дайыма сыйлап, байжак келмейинче анын ордуна отурган байжак, Байжак Баатыр баштай берелиби деп ушинтип айткан күндөрү болгон экен. Мисалы үчүн Байжак Баатырдын бир немесин айтып койсок болобу? Байжак Баатыр бир Курдайярын чоң топ болуп, анан Байжак бияктан Чойбек, Түркмөнү, Көкүмбай, Курман болуп анан кийин жөнөйт, бара турган болот. Анан 20-30 кишиге жакын киши болот да. Анан ошентип анан Байжак бир 10-15 киши менен анан ылдыйтан өйдө карай жүрүп отурат, жигиттер менен. Жүрүп отурганда анан
Көкүнбай менен Курман сүйлөшөт. Аятам ушу такырдык өттү. Деле кордук су көрсөт бүтмөй болду. Деле үрөтчүбүздү алсак болот ушундан дешет. Ошентип сүйлөшүп анан тиги Көкүнбайдын жигиттери Байжак өтүп баратканда, жигиттери менен өтүп баратканда Байжак бир жигит рас болбоду? Ой, бир аласабыз бар эле, ушуну алып калалы. Бир жыл каласа элек деп анан кийин бир жигиттин атын жыгып алып. Жыгып алгандан анан Койчуман Байжактын баш жигити Койчуман абдан кыйын адам болгон да. Анан кийин Байжакты карайт. Аябай жини келип баягы тиги чаба турган болгондо Байжак башын чакап коет, тийбегиле деп койгон сыяктан. Анан ошондон келе. Токумуңду сен байланып алчы. Кел сен мага учкашып ал. Аласасы болсо алсын. Алсын, бергиле. Деп ошо мындай ичке үн менен сүйлөгөн киши болчу дейт. Алсын. Аласасы болсо. Жүрү берели. Кел сен мага учкаш. Токумуңду сен байланып ал деп анан жүрүп отурат. Андан жүрүп отурганда Курман тиги Курман жигиттери жолдон тосуп, алар дагы рас болбоду. Ала албай жүргөн бир аласабыз бар эле Давир жигиттин атын тартып алат. Анан кийин анын токумун Давирөнө канжыгасына байлатып, Давирөнү учкаштырып коет. Кебетеси Койчуманга учкаштырат го. Сен учкаштырып ал эми. Кете берели деп анан жүрүп отуруп нары ичке кызартын ичине кире беришти. Бир жайыгыраак жерге кичине эс алып, түштөнүп алалы деп ошентип отурганда Курман менен Көкүнбай жигиттер менен өтүп барат. Өтүп кетип барат, тигилерди көрмөксөн болуп өтүп кетет Байжактарды. Өтүп кетип алар кетет. Андан тигилер анан баягы калгандарын жүрүп отуп ар жакта Сарбай деген бай бар экен, кызатын ар жагында. Ошого барып анаганда эс алышып, чайын ичип, жылкысын айдатып келип, ат карматып, баягы жигиттерине тигинин аттарынан токутуп, ошентип ана жерде бир күн тиги жыйынга кечигип барышат. Анан тиги жыйынды баштабай Шабдан ошондо күтүп турган экен. Жок, туруп Байжак баатыр келсин деп. Анан келген, ажы сизди көпкө күтүп калдык го. Эл күтүп калды го деп ошенткенде. Биз андай деле жок эле, бу жигиттердин аттары жана чытыр жеп, чытырлап калып, бу Сарбайдын жардамы менен өтө жылкысын айдап келип, ушинтип ат келгенибиз ушу болуп калды. 2 күнгө кечигип калдык. Bir gün geç bolup kalat, 2 günge jetpey kelebиz go dedik эле, мына 2 күндөп калдык. Деп ошентип келгенден Шабдан айткан көрүн. Байжак ажы эми баштай берсек болобу деген экен, карагылычы. Байжак баатырга өзүнчө үй көтөртүп, ошентип анан ошенткенден Шабдан сураган экен. Бу топту баштаганга буга чыбык кыркарылар, анан тиги катчы дегендер шайлантышканда. Бу сизден буяка катталчулардан барбы дегенде, менде да бир 2 кунам чыккымым бар эле. Ошонун бирин ошол экөөнү каттатып койгула дейт. Шабдан айтат тиги Баякеге. Баяке. Алып каттап койгула, кимдер экен дейт. Анан Байжак мындан сурайт, кимдер деп. Бирөөнө катчылыкка Курманды, чыбык кыркарга Көкүнбайды каттап койгула дейт. Ошо менен экөөнү каттап анан топ бүтөт, жыйын бүтөт, бая тиги мунун баары бүтөт. Баягы чыбык кыркар акысы, тиги катчылыктын акысы тигинин баары болот. Анын баарын алып анан кийин тиги топ тарагандан анан кайра келатканда тиги Байжак баягы манаптар менен, Шабдан менен баары артында калып баягы топтун жыйынтыгын чыгарып, анан кандай өттү, тигиндей мындай болду деп баарын сүйлөп антимитче тигилер жолдо күтүп калат Көкүнбай менен Курман. Анан баягы жылкыларын, аласаларын баарын тиги жетелеп баратат, акыларын бар. Анан кийин күтүп туруп калышат алар. Анан Байжак куйручук болуп анан келаткандан ажы бу жылкыларды эмне кылабыз дейт. Силерге жылкы керек эмес беле? Алгыла, аласаңар бар эмес беле? Ошону да алгыла. Бу силердин акыңар. Чыбык кыркар болуп иштеп бердиңер. Катчы болуп иштеп бердиңер. Аласаңар силердики. Аны мен алмак белем. Силер алгыла. Деп ошонткенде Курман менен Көкүнбай ошерден анан беттери чымырап, ай жарыктык, айланайын, жарыктык ажы. Сенин айкөлдүгүң, сенин кечиримдүүлүгүң, сага өмүр бою ак Кудай биз турган экен деп анан баягы кемчиликтерин мойнуна алып, ошентип анан келишет. Мына Байжактын калыстыгы, кеңдиги, Байжактын кийин Шабданды
Alınbek Datqa Kurmanjanda жолдошу Kurmanjanda Datqa asserden kolga düşürüp öldüre turgan bolgonda kutkargany Bayzak Batırdın etigi çüydögü manaptar menen mana tigi Baytık Batır tiyagı tigi Boronbaydan berki Kadır Barkı bul kişiniki emi Kazakka çeyin arjagı buyagı Özbekçe çeyin oşondan keyin Şabdan daima içki Kırgız'ın içki çegerelerin bölgөнгө daima Bayzak jiberiп turgan eken. Mana bir ile misal mana tüştük mene tündüktün çegeraсын tündüktügün bölgöndө oşondo Bayzak bölgön eken. Bayzak barıp Kogarttın belinden barıp Kogarttın belin çek kılıp жүрүп oturup ay kölmenин arka aylantıp жүрүp oturup Suusamurdun arka kırka toolor menen kelip anan bu talas jagын bölüp jana kanjaylı kırka jekte Kazaktın çegi menen alıp barıp bölüp tuştagan. Oşondan Kasmalı manap Aktaladagı. Ay Bayzak ajı. Bu yaktagı tuğandar size kişine narazı bolup atjat. Aynen uşu Arslan Bapka bizdin köyle kişileri söye koyuldu. Uşu arjagı jangagı жерге дөң болгон, өрүгү түшүп көң болгон ушундай бир ажайып сонун жерди нар жак жагына калтырып коюп. Ошону бери жак жагына эле оодарып койсоң жакшы болбойт беле тогуз жер жака дегенде. Ошондо Bayzak Батыр айткан экен, "Эй, чегараны мен бөлгөн жокмун. Чегараны илгери жаратылыш. Алла Таала өзү жаратылыш аркылуу бөлүп койгон. Мен жөнүнө атын атап койдум. Ошол ар жагы бейиштей болгон жерди, бери жагы ак кар көк мус жерди тиги түштүк бейиштей болгон жака оодарып, тигини бери жака оодарып койсом, анда менин Байзак атым эмне болот? А кийин Байзактын көзөткөндөн кийин Байзактын атым эмне болот? Жок, андай болбойт деп ушинткен экен. Бул бир мисалдар да. Урматтуу туугандар, ошол Жуңгал саяктардын ушул Кулчагач элинен чыккан баатыр аталарыбызды ошол баяндардын жасаган эрдиктерин бир сыйра азыраак айтып окшойт. Убакыттар экен, убакыт учкан куш дейт. Анан сиздерге чоң рахмат. Ошол биз менен азыр көрсөтүүдө ошол Түлкү Баатырды, Качке Баатырды, Иралы Баатырды, Түлөкө Баатыр башын, Байзак Баатырды кандай чегараны бөлгөн жөнүндө, ошол Жуңгалда жашап аткан Кулчагач элинин кандай таралышы жөнүндө азын олак маек куруп бердиңиздер. Ошол биз менен Али Баба агабыз болду, Жолдошбек агабыз болду, Мидин агабыз болду, дагы бир Жолдошбек агабыз болду. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Ушундай жакшы санжыраны, нарктуу кеп айтып, ошо кийинки урбакка жакшы бир мурас калтырыңыздар. Себептен да ушул ата эненин мурасы балдарга жакшы тарбиясы экен. Ушу менен ушу баатырлар жөнүндө көрсөтүүбүз аягына чыкты. Сиздер менен биз ошол Байсхан Айтбаев болдук. Саламатта калыңыздар.